Assalamu алейкум, урматтуу кадырлуу көрөрмандар. Бул албетте кайрадан чай үстүндө сырдашуу берүүсү башталды. Бүгүнкү чай үстүндө сырдаша турчу мейманыбыз бүгүнкү берүүбүздүн каарманы Бакыт Мамаев, олончу, таланттуу аткаруучу. Ошондой эле Бакыт Ордо мектебинин жетекчиси. Бүгүн Бакыт Мамаевка келгенде азыр башынан баштасак эле алыстан көрүнүп турат. Көптөгөн тооктордун жанында жүргөн экен Бакыт байгени көздөй басып баралы. Assalamu алейкум Бакыт байге. Бул тоокторду өзүңүз жем чачып, өзүңүз багат экенсиз. Буйрса. Ден соолуктарыңыз жакшы? Жакшы, Кудай. Жана бизге келген маалымат боюнча сизде үндүк, каз баары бар деп атты эле. Болгону бул жакта келсек тоокторуңуз эле анан корооздоруңуз көбүрөөк экен. Болгону. Себеби эмеде? Бул баягы үндүк каздар көп эле. Бирок баягы ошолорду учурунда, баягы союп учурунда жеш керек экен. Ар нерсенин өзүнүн ығы болот экен да. Алар кышында семиреткен, кышында семирип, ошо бүт баарын морозиликке салып койгон мезгил. Жаңы жылга чейин жок кылгам дебейсизби? Бул эми тооктун түрлөрү бар, породалары бар деп коет. Бул сиздики эмне деген тооктор? Мен тооктордун ар бир түрүн багып көрдүм. Кастында түрлөрү менен, породасы менен. Бирок айланып келип эле баягы кыргыз тоокторго жетпейт экен да. Бул кыргыз тооктору ошондо. Бул кыргыз тооктору. Мына себеби булар баягы бир гана учуру менен эле тамак берип коюш керек болгон ошол. Анан белгилерди пастарлап деле кереги жок экен. Мен кас баккан себебим эмне себептен бактың эле дебейсизби? Себеби коро жайды көрүп атасың да кенен. Аны отоп жүргөнгө артисттерге убакыт жок да. Касты коюп койсоң өзү эле отоп коет. Ошондуктан студияда, мен студияда иштеп атам. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, ушундай Бакыт Мамаевдин көптөгөн эмгеги бар. Азыр бул жакта атайын Бакыт Ордо мектебине кирели да чай үстүндө кенен сырдашалы. Ушинтип Бакыт Мамаевдин дасторконуна келип калдык, урматтуу телекөрүүчүлөр. Чай үстүндө сырдашуу берүүсү башталды. Бакыт байге, эшиктен учураштык, жолуктук, бирок биздин көрүүчүлөрүбүз менен кенен учурашабыз. Арыбаңыздар, жалпы аруу элдин урпактары барсыздарбы? Сиздерге узун өмүр бакыт талай, элибизде тынччылыкты кааламакчымын. Барсыздарбы? Салам. Жаңы жылдын астында жанакы өрдөк каздын баарын союп салдым дейдиңиз. Анан жаңы жылда кандай тоздуңуз негизи? Негизи жаңы жылды мен жакшы эле тоздум, бирок Ноорузду көбүрөөк жакшыраак тозом да. Бул эми жаңы жылды кадимкидей эл катары, Кудайга шүгүр, ойдогудай эле тоздум. Бул эми сиздин студияңыз. Албетте сиздин да балдарыңыз, кыздарыңыз бардыгы тең ушул жактан келип баягы үйрөтүп атасыз да. Анан сизде билебиз, баягы гитара черткен боюнча аккордеон, комуз, ошондой эле ырдаган вокалдык жагынан, анан бийчилер жагына бул бийчилер жакта, себеби мен элдер көбүнчө бийчи жагынан да жок, сизди баягы Бакыт Мамаевдин убагында билебиз. Жанакы чыныгы шаман бийин бийлеп, кара жого бийин бийлеп жүргөн бардыгы тең билишет. Бирок өзүңүздүн мындай тобуңузчу атайын. Ошо өзүмдүн тобумдагы эми бул жерге шык керек экен, бирок арасында аракет жасап атабыз эми болуп турганга. Кудай буйрса эми бийлеп жакында көрсөтөбүз го. Жакшы бий жагынан дагы. Себеби биздин өзүбүздүн бийчилер да бар. Жанагы Эделбейс, ошо жаз бийчилер тобу ошо менден аркалап келген бийчилер. Эми бул жерде мына өзүңүздөргө жана эсте көрсөткөндөй, ошо бийчилердин орду бар. Эми ошол жерин багы түстөтүп эми сала турганым калды. Салып берип койсом, келечектеги бийчилердин орду даяр болот. Мына себеби дегенде сиздер биринчи жолу келип атасыздар. Себеби мен эч кимге айтпай эле мындай акырын эле жүрдүм эле, бирок силер эми баягы барып чыгып атасыңар да, эми журналисттер бале болуп атат. Жок, эми сиздики деген чындыгында баягы өзгөчө болуп атат. Биринчиден баягы болгон талантыңызды элге көргөзүп келгенсиз да. Бардыгы тең Бакыт Мамаев ким экенин бардыгы тең жакшы билишет. Бакыт Мамаев деген атыңыз бар. Өзүңүз баягы элибизде дүңгүрөп турганыңыз менен, бирок бир айылдан төрөлүп чоңоюп өскөнсүз. Карапайым үй бүлөдө. Ошол тууралуу айтып бериңизчи. Эми Актала районунда төрөлгөм, өзүм Акталанын кулуну болом. Мустафаевдин айылынан, Акталанын өзүнөн болом. Бала чактан бери өзүм баягы мурун тренировка жасап, мен ырларымы жана Гүлнара Какаровалар туулган күндө ошолор ырдап жүрчү, мен ырларымды берип коюп эле. Өзүм ырдачы эмес элем. Кийинчерээк анан кайсыр фестивалга катышып калып, ошол жерден биринчи местаны алып калдык. Андан илгери андан кийин жаштар деген, жаш таланттар деген да чыкчу эле, жаштык деген. Ал жерден да алып калдык. Анан ошондон кийин ырга кызыгып кеттик да. Себеби мен өзүм баягы биздин укум тукумубуз негизи ырга шыктуу болгондуктан баарыбыз ойноп жүрүп тургандарыбыз бүт бар таланттуу десең, анан
бул жерден жада калса жеңелерим да таланттуу да. Ушактарды ушундай айтат дагы. Кээде ошо ушак экенине да өздөрү ишенип алат да. Мисалы үчүн сиз жөнүндө эмне деген ушак айтышты? Мени көбүнчө ырчы бала дешет, бизде эми тергейт да көбүнчө. Ырчы бала дейт, эми ал жерде бак бүтүп коюптур. Мен өзүм оюма келбеген нерсени айылдан угам да. Ошондуктан жеңелеримдин баарына таланттуусуна таланттуу деп эле айтыш керек да. Албетте баягы сиздин баягы чыныгы кыргыздын патриот жигиттери экениңизден билинебиз. Себеп дегенде баягы манас деген да ырларыңыз бар. Манас аян. Анан ошо элибизге ырдап чыкканыңызга канча жыл болду? Азыр эл ортосу элүүнү аркалап калдыңыз. 15 эмне деп айтайынчы. Мен негизи искусство институтун бүткөнүм эле 35 жыл. 35 жыл, 45 жылдын аралыгы талант менен келдим. Себеби дегенде мен ошо 6-7 жашымдан эле Бомбейге деген ырлар менен чыккам илгери. Андан кийин уже бой тартып калгандан кийин Сүймөнкул деген ырларым бар эле, балким мени көрүп аткандар билсе керек. Андан кийин Бой доктор деген, андан кийин Туулган күн, Арзуу, анан Миң бир түн деп ырлар бар, көп эметип кетпеди. Себеби ошондуктан кийинки ырларым азыр себеби адамга мен бир бул мектепти салып аткан себебим дагы бир өзгөчөлүгү, биз баягы байлыкты да алып, бийликти дагы көрүп, баягы баардык нерсени көрдүк да. Эми артыңда ризик алыш керек экен. Анан чекелеп өзүбүз эле баягы машина жолсо башка нерсени кыла бербестен дүйнөнү кубалабай артыбыздан ризик алсын деген тилекте. Себеби кийинки муундардагы мен ушул жерде ачкан себебим дагы бир кызыкчылыгы бар. Баягы үйдө өйдөтө мен болот эмеспи. Ошо жиним келип анан баягы машина менен чыгып алып эле ар бир новостройканы кыдырып жүрөм десеңиз. Анан ошондо кыдырып жүрүп келейтип карасам бир камоктордун түбүндө балдар тамак жеп атыр, кичинекей балдар. Мен өзүм мурунку спортсмен катардагы ошолор тамак жеп атканы, кичинекей балдар бири-бирин тооруп атканы мен жүрөгүмө катып тийди да. Анан ошонун айылын көтөрүп ушул жерде бирдеме барбы? Мындай балдар занятие этип турган жер бар, балдар кызыга турган жер бар, ошо жок экен да. Анан ошон менен ошо районго барып, ошо Первомайский районго барып заявление жазып, ошол жерде эл катары участок алып, анан ошол жерде элдер айтып берет, бактай сен өзүңө үй салбайсың деп. Мектепти эмне кыласың деп берет да. Мен эми Калысордо конусунда ошол убакта жок болчу. Ошол убакта жок болчу. Азыр деле жок. Азыр деле жок, бирок сиз ошол нерсенин баардыгын тең алып келип бул жака ошо Калысордо айылына бир чоң салым кылып аткан экенсиз. Түшүнүгүз боюнча. Бул жакшы. Азыр сиздин өзүңүздүн чыгармачылыкка аттанганыңызга ошондо шоу дүйнөгө киргениңизге бир 30 жыл болду десек болот экен да. Ошондо сиздин биз дагы албетте ошол убакта бала болсок, сиздердин ырды укканда, силерди көргөндө биз дагы аябай суктанчык. Анан биздин элибиздин да эсинде болуш керек, Бакыт Мамаевдин Арзуу деген бир клипин чогуу көрөлү. Görüşmez bolup avuzadı Gödöndö kaldı bir ogay Göksötkön sana kusalı Gödöndö kaldı bir ogay Göksötkön süy kusalı
сезбейсің, сезесің сен да естейсің. Томогон үзүп бир ирет да анда неге келип кетпейсің. Томогон үзүп бир ирет да анда неге келип кетпейсің. Ағарып атаңдын атканы, кызарып күндүн баткан ой, кызыксыз мага өмүрдүн ай, өзүңсүз өтүп жатканы. 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 Албетте бул клиптин тартылганына 20 жылдын жүзү болуп калган, урматтуу көрүүчүлөр. Ошол убактагы эң популярдуу, эң хит ырлардан деп айтсак болот да. Бакытбек, ушул клиптин ырдын чыкканын айтып бериңизчи. Жаралуу, мисалы үчүн кантип жаралган, сөзү кимге жазылган? Сөзү негизи бул башымда болуп жазылган. Себеби биз жүрөктө үйгөн нерселерден жазып отуруп, анан ошо сөз керек болуп калды да, ыр керек болуп калды, текст керек болуп калды. Обон жакшы чыгып атат. Бирок жүрөк өйүп атат. Анда мен Көкжарда өзүм үйүмдө элем. Ал үйүмдүн зал жагында өзүнчө студия кылып алгам. Себеби аякта бизде ал мезгилде Ensonic деген элдин алдыгы болгон бир инструменттер бар болчу. Ошолорду алып алып студиядан чыкпай, наушникти тагынып алып, этаждагылар ызчы кылат, ага деле болбой. Ошентип жүргөн мезгилде анан ушул Арзу деген ырды чыгып аткан себеби Жипара Исабаева деген жаштагай биздин акыныбыз бар. Жакын эже. Ошол акын кызыбызга мен телефон аркылуу чалып, ал мезгилде бизде азыркыдай сотка жок болчу. Пейджер тагынгандар тагынчу, тагын электер болчу. Анан ал мезгилде анан ошентип биз баягы 5 сомдон салып коюп, звонить этип Жипара Исабаева түнкү саат 3тө чалып атам да. Эми элестесеңиз, күйөөсү бар, үй бүлө эле түнкү саат 3тө. Çalsam öyle güye salat, alo, bul kim de öyle, Çipara'ya haber koç desem de. Sen kimsin de? Kim ekendin? Bir Çipara. Sen ben bir yakta oyunu jogotup kalması gerek de. Artık ben kimsin sen? Ne de öyle sorar. Bir de otam da yok, kırılışıp bir de otamız da. Hazır ben uyun var, hızlı çıkılan, men uşun çalıp bet battık mı gerek. Boşa tasa bir toptan yine, 2 kişi olsam, kayrat yerde, telefonu koyup salat, kayra 5 som төлөш керек. Эме камокко. Эми ал кезде студент. Ошо ушундай болчу, жок. Студентте бүткөндөн кийин деле. Студент өткөн кезде. А студент мезгилде жана Сүймөн кол деген ырларым чыгып калган. 92-жылдары. 5 сомго жүрөгүңүз ооруп аткан айтам. 5 сомдо жок. 5 сом ошол мезгилде 5 сом бул эми талаада жатып аткан акча эмес болчу. Себеби дегенде, билбейм кимдир бирөө эме болсо меники ушул вакытка чейин бүт Жалганда жетондор бар эле, 5 сом салганын билбейт экен. Жок, 5 сомдон салчы эмес, 5 сомдон камокко төлөп туруп. Ал камоктогулар, ай болду деп коет, кайра энекелеп кайра сурайсың, кайра 5 сом алып чалсаң. Анан ошентип анан түн жарымда чалдым, муунду айтып бердим. Ушуга чалып кой деп анан бактылуу кылып башканы сен, бактылуу да болдуң азгана деп эле келдим, калганы чыкпай атат да. Ана көңүлгө көңүл түшүп алып, мен текстер такыр башкача жазып ошол муундардан Жипарага берип атам да.
ана берсем чыпар алды. Өмөт божун учкан бар белесе менен макмак алды. Ошол менен ушул жаралды. Бирок концертимде жолдошунан кечирим сурадым элдин астында. Кечирип коюңуз, мен түшүнбөп турмун деп. Сен менин нерсе бар, чыгармачыл адамбыз, башкача болуп келебиз. Ошол мезгилде түшүнө алган эмесмин. Ана кийин бирок элдин астынан тургузуп кечирип коюңуз себебинен үй бүлөңөргө балким ошол мезгилде балким Жыпаров урушкандыр. Себеби ошо кийин ойлосом, мен баягы ыр менен боло берип эле тигисинин жашоосун эле ойлоп атам да. Эми азыр ойлонуп калдык да. Мынтип албайм деп. Эми ал убакта кичине жашыраак да болгонсуз биринчиден. Өзүнө курч мезгилде. Анан жүрөк курч. Ошентип туруп анан булур чыкты, булур чыгып кандайдыр бир аябай удачный кетти да. Себеби дегенде булур ырдап анан булурду биз биринчи эң биринчи ырдаганда Базяков көз ырдадык. Гүлжат Базяков көз ырдаганда аябай элге жакшы кетти. Анан орто жолдо үзүлүп калды. Ошол мезгилде Гүлжаттагы колу бошобой үй бүлө нерсеси менен үй бүлөлүүлөр көбүнчө ырдай албай калат ушундай мезгилде. Андан кийин Эркинай Мадылбекова деген ырчы кыз менен ырдадым. Ал менен ырдаганда ошонун менен элге жайылды да. Ошо жайылып андан кийин мына казактар ырдап кетти. Кийин түркмөндөр ырдап кетти. Андан кийин эми азыр кече жакында өтүп кеткен биздин Гүлбү деген кызыбыз кайра ошону жаңыртып дагы ырдады. Ошонун астында дагы ошо жүргөн ошол жылдар чыккан жанагы Гүлнара Кахар ырдап жүргөн Туулган күн дегендерим дагы ошол мезгилде жакшы чыккан. Бул дагы Жыпар Исабаеваныкы. Бул жерде дагы Гүлнара Кахардын чоң эмгеги бар себеби эмнеге? Ырды жаратып коюш оңой экен. Ошону элге жеткириш өзүнчө бир маселе экен да. Ырды жаратып коюш оңой деп балким сиз баягы 10-чы катар айтышыңыз мүмкүн. Бирок ошол ырдын жаралышычы. Мисалы үчүн кадимки аял затын ала келгенде аялдар толготкондой да болот экен да. Анан сиз үчүн оңой болсо башкалар үчүн кыйын да болушу ыктымал. Жок, бирок бул жерде мындай ар бир нерсе тарыхы болот. Ошо жүрөктөгү нерсе ошол мезгилдеги үй бүлөң дагы таасир этет да. Ошол мезгилде ошо бирөөнү жакшы көрүп атканың ошонун элге жеткириш үчүн көбүнчө азыр тексттерди көбүнчө обончулар өзү жазып алат деп мына акындар көбүнчө критиковать этип атпайбы. Ошо оюңдагы нерсени жазып бере албай калса айла жок жазат экенсиң. Ошондуктан ошолордун мына канча жыл болду ошондон бери жүрөт. Ошол мезгилде бой доктор деп чыккандырым бар эле. Бой доктор алып күлкү болуп атып эле. Аны радиого да жарабай калган. Эфирге да жарабай калган. Клип тартып келген күндө дагы. Себеби дегенде бой доктордун жалаңаш деп. Жалаңаш үстүндө кийими жок чур капчасын алдырып аткан боюнча ошол мезгилде мени көтөрүп кеткен жерлер. Ал убакта ошондой болуп калса керек да. Азыр болсо алып кетсеңиз балким. Эми азыр жакшы, бирок ошол мезгилде жана пираттарды жаман көрчү эле го. Мен пираттарга миң берте менен рахмат айтам да. Себеби пираттар болбосо ал тарабай калыш. Азыркы интернет да. Ошол пираттар. Азыркы интернет ошол убакта дисктерге салып жазып, дисктерге салып анан тараткан. Диске өтүп, тимеле элдерге өтүп аябай жакшы болуп кетти. Алар таратканда кадимкидей элечи. Кадимкидей азыр интернет. Азыр интернет болду. Эми азыр чындыгында бул Бакыт Мамаев болуш деле оңой болгон жок. Бакыт Мамаев болгону канча жыл чыгардыңыз ушул убакка чейин? Башы санадыңызбы? Өткөндө радиодогулар санаптыр кетти, 3000 бирдеме деп айтышты. Себеби азыр мен ар бир окуучум ондон ырдаганда эле мен бирок санаганда эмесмин. Себеби элге чыккан ырларым бир элге таанылып аткан ырларыман азыр себеби ошо 100 болсо 100өнүн бир 10 чыгат экен да. Азыр кыргыз патентте мисалы үчүн бул ырчыныкы биринчи орун болду, тиги ырчыныкы экинчи орун болду деп санап келет. Эгерде сиз ушунун баарын патенттеп каттатсаңыз, балким сиздики биринчи орунга чыгыш ыктымал болмок экен. Мен ойлойм, ырдын санына эмес сапатына караш керек. Эми бул да жаралып атат да баардыгы. Жаралып, бирок менин ырларымдын мен ошо санына эмес, элдин жүрөгүнөн орун алышын каалайм да. Себеби менин ырларым мисалы үчүн азыр жанагы энекелер зор бакыт деген карлык сону турбай бей, каткырба күлүп чырыгайлы деп. Мисалы үчүн карлыкты кээ бирөө арман кыла берет го. Көрсө карлык деле сонун экен да. Мына мен неберелүү болдум. Азыр неберем чуркап келип аталап мойнум басып тебелесе, ошол тебелип гитара ойноп атсам, чукулап атса, комуз ойноп атсам, үстүмө чыгып атса ошол өзүнчө керемет экен. Сиз канча инструмент ойнойсуз ошондо? Гитара? Мен инструменттердин баарын ойнойм, нерке да жакшы ойнойм.
Нервке да жакшы эне. Анын да жакшы экен. Азыр жаңы ырларыңыздан барбы? Биздин көрүүчүлөрүбүзгө балким жандуу азыр аткан эми ошо арзуу ырдын тарыхын кенен айтып берди окшойт көрүүчүлөрүбүзгө. Эми жаңы жок, ырларыңыз бул арзуунун кенен айтылган жок. Себеби дегенде бул негизи арзуу кандай болуп жаралган? Арзуунун мен ошо биздин менимче жеткиликтүү болду окшойт. себеби ал жерде бир келиндин окуясы бар. Айтыңыз. Себеби ошону айтып кетейин. Себеби ал баягы жөнүндө келип чыга алган жок. Себеби ал келин биздин үйдө келип баягы жаңы жылды тосуп ар берип болуп атканда эми баягы майрамдагандан кийин аялдар ыйлайбай атат. Ошо ыйлап аткан мезгилде анан жазылган окуя бул. Бул ошол Саадат деген келиндин бул Ак-Талаадагы азыркы Токтогүл Черчиеванын айылы Куртка айыл деп коет. Куртка менен Акталчак деген экөөнүн ортосунда болгон окуя. Себеби ошол жердеги келип конокторун тосуп анан берки подружкасы келип кетип жүрчүкен да. Ошентип жүрүп анан конокторду узатып күйөөсү жок да. Коноктор узатып кеткен экен деп жатып уктап калат. Көзүн ачса күйөөсү жок. Анан ошондон эске чыгып Ак-Талаада суук катуу билесиң. Бүт сарайдын баарын кыдырып келсе жок, анан кирип келетип бул бөлмөсүнө келип баш бакса эле өзүнүн жакын подружкасы менен өзүнө чөп салган мезгил. Бакытбайкенин ырларын аябай сүйүп укчумун. Айрыкча арзуу деген ыры мага абдан жакчу. Анан ушул агайга жолугуп, ушул агай менен дагы байланышып ырдасам деген тилегим бар болчу. Анан биз жана кайрымдуулук концертте сахнадан жолугуп калчумун агайга. Анан бизде Алтынай Эгембердиева деген кыз бар эле, ошол кыз Жүрөктөш деген тобубуз бар. Ошол топко келип кошулбайсыңбы дегенден макул деп ошол аркылуу Бакытбайкени таанып калгам. Анан ошондон баштап иштеп баштадык. Буюрса 1 жылга жакын болуп калды, 1 жыл болуп калды. Анан өзүмдүн апама арнап сөзүн обонун атайын ушу Бакытбайкеге айтып жаздырып, анан чыгарган элек. Ошол ырыбыз жакында клип болот. Клипти чыгарып атабыз. Дагы андан сырткары агайдын 4-5 ырын ырдап калдык. Анан агайдын өзүнүн Жүрөктөш деген атайын бир топ уюштурган экен. Мурдатан бери эле болуп келаткан экен, 2-3 жылдын жүзү болгон экен. Мен ошол Жүрөктөш тобуна кошулганыма 1 жыл болду. Ошол биздин Жүрөктөш тобунда 5 кыз бар. 5 кызда дагы 4 ыр жаралды. Мына жакын арада эле радиодо биздин 2 ырыбыз кетип атат. Бакытбайке менен таанышып ырдап баштаганыма бир 4-5 жылдын жүзү болду. Бул кишинин ырларын мурда эле аябай сүйүп угуп обондорун ырдап жүрчү элем. Анан өзүнө жолугуп, автордун өзүнүн чыгармаларын алып ырдап жүрөм. Азыркы күндө 20 ырын жаздырдым. Репертуарда 20 ырым болсо, ошонун 19-у Бакытбайкенин обону да. Бакытбайке жөнүндө эмне айтмакчымын дагы. Бул киши обончу, аткаруучу эле эмес, дагы көптөгөн таланттардын ээси. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Алдыга дагы далай сонун обондор чыгат деген үмүттөбүз. Биздин Жүрөктөш тобу дагы ушул Бакытбайке менен иштешип атабыз. Азыркы күндө көптөгөн ырларды элге тартуулайбыз деген чоң үмүтүбүз бар. Комуз кыргызымдын аспабы, анда обон элдин күзү дастаны. Жаңылбасын анжалары колумдун, жарылбасын комузумдун капканы. Бакытбайкеге келип калышымдын себеби кичинекей кезимден бери атам мени ошол ырдатып чыгарам деп кыялданып жүрчү экен жаңы төрөлгөндө эле. Анан ошентип Кудайга жалгап биздин школго Бакыт Мамаев агайым бир ийрим ачып келген. Ошол ийримге атам алып барып, ушул балам ырдайт, ушундай текшерип көрбөйсүңбү баламды деп мени алып барганда ошол Бакыт агайым мени көрүп, данныйларымды жактырып, анан буну ырдап чыкса, ырдатып чыгарсак болот окшойт деп, анан биринчи ошол Бакыт агайымдын туулган күн апамдын деген ырын ырдап чыккан. Анан ошондон тарта ошол Бакыт агайым 5-класска чейин сахнага алып чыгып, мени чоң сахналарга, элдерге көргөзүп, чоң конкурстарга катыштырып, көптөгөн
бир фестивалдарга катыштырып ошентип Бакыт агайымдын менин ошо чыгармачылык жолумдагы эмгеги абдан зор деп айтсам болот. Алаңда жок элимден толпарындай, ана жигит чагымда шамда, камчылаңдын артта калыба, такчысын алам жарып, ой, баскынымды ташка тамган. Мен эң биринчи жолу биринчи классыма жаңы барган кезде Бакыт агайыма баргам. Ошол маалда номер 87 орто мектебинде окучумун, азыр деле окуйм. Ошол кезде агайыбыз ошол жерде иштечү, анан бир күнү бир ошол жерден клип тартып ушундай бир нерсе болуп жатты да, анан барсам Бакыт агайым жүрүптүр. Өлө сүйүнүп, чуркап барып эле анан агайымдын номурун алып, анан ошол ырдайм деп айтып, анан ошол агайым айтты, эртең атаң менен кел депчи. Анан үйгө барып атама айтып, анан эртеси күнү атам экөөбүз бардык. Ошондон кийин эле агайым менен сүйлөшүп, ошондон баштап ырдап калдым, биринчи классыман баштап. Азыркы учурга чейин ошол агайым менен чогуу иштешип келем. Агайыма терең ыраазычылыктарымды айтам. Сагындым мен очоконан жакканын, сагындым мен жайлоодо мал бакканын, кезедеги кырмызы кере жутуп, желегеп бир кулунду байлаткан. Мен Бакыт агайга 2 классымдан келгем. 2 классымдын жарымына агай деген биздин мектепте номер 87 келечек мектебинде сабак берет. Анан ошол жактан мени көрүп, Рыскүл Мырзалиевна деген биздин завуч бар. Жаңыл Муталиповна биздин директорубуз ошо тааныштырып Бакыт агайга бизде таланттуу балдар көп деп, анан ошентип агайга келип, көп ырлар жаздырып, телевиденияга барып, концерттерге барып, ошо агайдын аты менен чыкканбыз. Мектептен дагы агай келип сабак берип, атайын окуучуларды неме кастинг кылып окуучуларга ошо мектептен көп окуучулар тандап агай чыгарып жүрөт. Агайдын ырларынан 20 чакты ырлар жаздырдым. Ошолордун баарын телевиденияга алып барып тарттырып, ошо агай телевиденияга алып барып, мени жетелеп чоңойтту. Биринчи концертимди 2015-жылы бердим. Аябай жакшы өткөн Сейтекте. Ошо агай дагы бизге ырларды жазып, агайга дагы албан ийгиликтерди каалайбыз. Биздин мектептен номер 87 келечек мектебинен дагы менден кийинки кичинекей окуучулар да өсүп келатат, алар да ырдап атышат. Буюрса ошол бизге сабак берип, дайым күлүп жайнап, таалыкпай бизге билим берип агай жүрө берсин. Өзүмдүн талантым бар болчу, мен ырдаганды абдан жакшы көрөм. Анан агайыма келген үчүн биз ыр эметип келгенбиз, ыр жаттатып. Анан бизге 5 ыр жазып берди. 5өнүн бирөөсү эжейим жөнүндө арналган. Ошого биз клип тарттык. Мен ушул Бакыт Мамаевдин продюсерлик борборуна 3 жыл мурда эч нерсени билбей келгем. Ырдап кызыкчумун. 3 жылда мен көп нерсени үйрөндүм. Учурдан пайдаланып, дагы бир жолу, дагы көп жолу Бакыт Мамаев агайыма ыраазычылык билдирем. Агайыбыз абдан мындай, кандай айтсам, сөз менен айтып бере албайсың. Абдан мыкты инсан. Мүнөзү ачык айрым, шайыр, бирок кырс мүнөзүм бар. Айтор өзүм да түшүнбөйм дейт Бакыт байкебиз. Бирок бардык нерсенин жакшы жагын гана көргүсү келет. Ал эми чыгармачылыктагы баалаган инсандар Сүймөнкул Чокморов, Таттүбүбү Турсунбаева, Бүбүсара Бейшеналиева жана башкалар. Ал эми көпчүлүк эл Бакыт Мамаевди көп кесиптин ээси катары да таанышат. Буга Бакыт байкебиз менин кесибим чынында эле көп тармакта эмгектен алам. Ал эми искусство жаатынан алганда кесибим боюнча кинорежиссер, актёрмун. Искусствого күчөдөн келип эле аралашпаган эмесмин. Дипломум бар. Бала кезимен үй бүлөм менен бирге искусство дегенде үзүлүп түшүп калчубуз. Тилегим аткарылып, сахна адамы болдум.
Андан тышкары электрикмин, куруучумун. Каскадерлук менен да алектенип жүрөм. Баарынан билим алгам, тиешелүү документтерим бар деп жообун кайтарды. Аныктан кайсы жаатта болбосун Бакыт Байкебизге чыгармачылык ийгиликтерди гана кааламакчыбыз. Батаңдын атканы Сөз обону Сөз обону ошо өзүмө таандык. Бакыт Мамаев. Өзүм Сапар деген досумдун суроосу менен жазылган. Сөйдөн Сапардын ушу ыргы аябай кызыгат экен. Мен буна жана окуучулар айтып кетпеди. 7 жаштан 70 жашка чейин, 80 жашка чейин апаларды да агыртатып жүрөм. Ошондон ушул өмүр деген ырымды бир кыскача ырдап берип коеюн. Күндөр өтүп мүнөт сайын айланып, биз жүрөбүз көр оокатка байланып. Кол булгалап карылыктын желеги, албачудай бул жаштыкты кайтарып. Ömür Yürülüktüm bacı pis bol baylık ey. Ömür Göstürüde bul baylıktı bartayley. Ömür Toktoy turçu mezgil uçpay zımırava. Ömür Tuşa balgız gündür ötüp жатпай be. Men bardabay dayrasından ötüpmün. Bul jaşoonun ızgar suğun geçipmin. Al mezgilde zar bolgonun jaштыкты. Аттың арман мен каяктан сезипмин. Ömür Yürülüktün bacı pis bu baylık ey. Ömür Göstürüde bu baylıktı bartayley. Ömür Toktoy turçu demiktirmey zaman ama. Ömür Şaval kız gündür ötüp жатпай be. Men aytarım öksüp yaşlar keybe. Yaman oydu jakındatpa sezimge. Tapkan taşıp jinaganım bir günü. Kalar kurap kur bolgondoy özgögö. Ömür Yürülükte bacı pis bu baylık ey. Ömür Göstürüde bul baylıktı bartayley. Ömür Toktoy turçu demiktirmey zaman ama. Ömür Şaval kız gündür ötüp жатпай be. Şaval kız mezgil ötüp жатпай be. Барекелде. Бул эми сиздин акыркы эмгегиңиз болуп калат да ошондо, жаңы чыгарган. Буюрса жаңы чыгып аткан. Бул ким ырдайт эми? Келечекте. Эми бул ээси азыр табыла элек. Балким өзүм ырдайм, че дәвр жашкычылардан ырдап кетеби деген. Сиз өзүңүз деле мурункуга бир кайрылып, клип тартып, кайдымкыдей эле бул эле школаны жетектеп отуруп алдыңыз да мектептичи? Мен ошол калдым, байланып калдым. Бирок антип эле сиз көрүшүнө бальким сагынган чыгар.
сурагандар болуп атат да. Болуп атат, ооба. Дегендер бар да. Мисалы үчүн айтып атпайм, Бакыт Мамаев болуш үчүн деле бул канча деген эмгекти талап кылган. Ошондуктан буларды мен азыркы үнүңүзгө да отурат экен, өзүңүзгө да жарашат экен, сөзү дагы обондо сизге тиешелүү болгондон кийин өзүңүз деле ырдасаңыз болсо да экен. Буюрса, балким, сен оюңду балким ишке ашырабыз. Ошондо көрүңүз. Ким атайын мындай буйрутма менен жаздым деп атпайсызбы? Заказ менен. Буйрутма менен бул баягы досуңдун суранычы менен. Буйрутма дегенден баягы буйрутмадан илдеп турмуш үчүн болсун, акчасын төлөп берем. Жок, досуң ушундай, досуң бир Бакыт сен ушунча эле эме жүрөсүң, мага өмүр жөнүндө жазып бербейсиң дегенден эле ал өзү менин чогуу тренировка жасаган өзү боксер. Өзү бирок мен жашоомдо биринчи жолу болуп атат. Мен өзүм баягы мурунку спортсмен болуп өтүп кеттим го. А ошо боксерлор эми кызыгып аткандарына таң калып атам да. Мисалы ошол эле ал баягы рингде жүргөн эме, чоң рингде чыгып жүргөн эме, кайра эмнегедир ушу мен ырдасам мен түндө эле ошо үйүндө конок болуп бир Улан деген досунун үйүндө конок болуп ушуларды кечки ырдатып, эми ал тип эле жаттап алып ырдап атат да. Биз баягы или билбейм, биз баягы ырчылар ырдап коелук, күнчүк коебуз, ким эле ушундай күндөп ушундай. Эми илхом келип атса керек ага да. Билбейм, ырдагысы келип. Эми келиңиз. Эми бирок аны ырдатайын десең өзү ырга деле ылайыксыз, өзү басмачылар ошону эме. Эми бокс ашып жүрсө. Өзү сакал башып койгон, басмачыга ошону эме өзү да. 30 жыл артка кайрылып көрөлү да. Мурунку ырчылар менен азыркы ырчылардын айырмасын айтыңызчы. Мурункучулар бизде продюсер деген жок эле да. Биз аңаңбек менен чыкчубуз. Азыркычылар бирок кандай болгон күндө да мен аларга эч жамандык айта алмайм, себеби алар күндүр-түндүн аракет кылып эмгектенип атат. Себеби дегенде ошол эле ырчылар көчөдө арак ичип же болбосо хулиганды кылып жүрсө деле болмок да. Андан көрө ушу ырдап атканына, ушу ырга кайрылып аткандарына миң бертем ыраазымын, ушу жаштардын дагы. Себеби бир эле жери жаштар бир мезгилде болуп кеткен, өзүң деле билесиң, силердин учурда жакшыртап келдилер. Силерден кийинкилер бүт эле баягы чыгыш жакты туурап кетишкен. Бүт эле ошолордун элдерден кадимки ренжип калганда, эми азыр жакшы болуп калды да. Кайра ошо эски кайраттарга кайтып, бирок ырларды бузбай ырдаса дегенде тилегибиз да. Себеби автарлардын ар бир эмен укугу бар да. Ошол жака бир кайрылгандар жакшы болуп атат. Анан себеби дегенде муну мен айтайын деген себебим, кийинки муун дагы биздин элибиздикке дагы тынччылык болуп, бизде анан могу патриоттук сезимдеги ырлар жок кесе болуп атат да. Себеби биздин учурда аябай эмес, себеби элдин талабы, или элдин баары эле сүйүп атабы билбейм, жалаң эле сүйүү жөнүндө окугусу келет. Анан мен өмүр могу карылар, улуулар жөнүндө, небере жөнүндө ырларым. Бул эми сиз 50гө чыгып калгандын белгиси болуп атат болуш. Жок, мен 18 жаштагы бала. 18 жашта. Келиңиз эми. Урматтуу телегөрүүчүлөр, ушундай чай үстүндө сырдашуу жакшы эле болуп атат, бирок Бакыт байга, бул жакта сиздердин сонун аш дасторконго келип калыптыр. Анда баштайт. Сиз байкаган жоксуз, бирок мен байкап калдым окшойт. Менимче Бакыт байке өзү жасаган окшойт. Бакыт байке биздин көрүүчүлөргө бир көрүүчүлөрдүн алдында эркин микрофон берели. Кенен бир жакшы сөздөрүңүздөн дагы айтып алыңызчы. Кенсем, не дейли? Элибизге тынччылык болсун, ырыскечик болсун. Элибизде ынтымак болсун. Анан таланттуулар көп болсун. Себеби бул спорт менен искусство элди туура жолго багыттайт. Ошондуктан элибиз дагы ынтымак, ырыскечик болсун. Не дейли? Келечегибиздеги ажоолорубуз, башчыларыбыз тың болсун. Чоң рахмат. Сизге дагы чыгармачылык ийгилик, ишиңизге дагы да болсо ийгилик, өзүңүзгө ден соолук. Ушундай элге, кыргыз элибизге ар дайым салымыңызды кошуп, дагы балдарды көбүрөөк өстүрүп, окутуп, колдон келген жардамыңызды кылып жүрөңүз. Эми урматтуу телегөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин берүүбүздүн каарманы Бакыт Мамаев болду. Албетте, мындан дагы биз менен байланышабыз десеңиздер, экрандын алдында биздин телефон номерлерибиз жазылып турат. Дагы жолукканга чейин, көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар. Толық қыз жан шерегим жағып қалды,
Çağılgan жаңамдай bir janıp kaldı. Kapıstan sezimime bülük salıp, adaşkan bergençidey men kalıp kaldım. İzdegenim senlerine dalaydan izdegenim, kamçıret özümdü izlemedim, geçtentip yolumu emnige küzdededim. Oluk kız nazdan başı kalıp gitti, dolurdu şar susunda yağıp gitti. Adaşıp yalnız kalan kaygırendeyim, arzumdu aytalmastan men kalıp gittim. İzdegenim senlerine dalaydan izdegenim, kamçıret özümdü izlemedim, geçtentip yolumu emnige küzdededim. İzdegenim senlerine dalaydan izdegenim, kamçıret özümdü izlemedim, geçtentip yolumu emnige küzdededim. Oluk kız tozort boçu üçün baraday, elesin kite berem gözün dalabay. Kayrılçı kadırlaşıp yürünüşü, birbirinde yalmağan yasıllarday. İzdegenim senlerine dalaydan izdegenim, kamçıret özümdü izlemedim, geçtentip yolunu emnige küzdededim. İzdegenim senlerine dalaydan izdegenim, kamçıret özümdü izlemedim, geçtentip yolunu emnige küzdededim.